Бул тергөө кызматы, тергөөчүлөр бул өтө мындай өзгөчө статус алганда. Бул анжанакы процессуалдык көз карандысыз статус болуш керек. Азыр тергөөгө киши таппай атат. Ошол кызмат тергөөчүлөрдүн орду бош. Баягы жакшы адамдар келгени менен, бирок адисчилик, профессионалдык деңгээли кичине төмөнүрөөк болуп, мына ушул болгондо. Эми башка мисалы Россия Федерациясын алсак да, ал жакта эле тергөө комитети бар да. Ал өзүнчө независимый комитет. Эми өзүңөр көрүп атасыңар кандай болуп атат. Парламентке келип койсок, парламенттин абалын өзүбүз билебиз деми. Сапаты кандай экен. Парламентти ким ошондой кылып шайлады? Коомчулук да. Ошол эми тергөө системасы эмне болуп калды? Коррупцияга аралашып кеткен. Эртең мыйзам бузулуулар болсо, жеке тергөөчү эмес, сот өкөн эле баягы крайне кылып туруп эле ошолорду коомчулук тепкилеп калып атпайбы? Бүгүн ошол прокурорда да көзүн чукуп алат коомчулук. Сот менен тергөөчүнүн процесстик укугу ошондой болуп атпайбы? Көз карандысыз укук болуш керек да. Мына ошондой болгондо анан кийин биздики оңолот. Саламатсыздарбы? Тергөө жүргүзүү боюнча өзүнчө департамент түзүлүшү керекпи? Биз бүгүн ушул теманын айланасында сүйлөшөбүз. Биздин студиябызда конокто мурдагы акыйкатчы Токон Мамытов менен юрист Талай Алыбаев болмокчу. Саламатсыздарбы? Биздин студиябызга кош келипсиздер. Ушу алгачкы эле суроом, негизи тергөө боюнча департамент түзүлүшү керекпи же кандай? Эми бул тергөө департаменти дейбизби, тергөө комитети дейбизби? Бул маселе көптөн бери, мына 32 жыл болду биздин эгемендик алганыбыздан бери. Бул маселе биринчи президент учурунда башталган. Өзүңөр билесиңер, биринчи президент өзүнүн бир парламентке же элге бир кайрылуусунда белгилеп кетпеди беле, коррупция Ак үйдүн 7-этажына жетиптир дегенде. Мына ошондо кандай чара көрүш керек? Коррупцияга мындай эффективдүү күрөш үчүн эмне кылсак деп анан көп мындай сунуштар болуп, анын ичинде ушул укук коргоо органдардын реформасы, сот системасынын реформасы да каралганда, ошондо ушул Ген прокуратурадан бир топ ошондо мурда тергөө системасында, сот системасында, адвокат системасында иштеп жүргөн тажрыйбалуу адистер ошол кезекте ушул маселени көтөрүп, баягы юридикалык жактан, административдик жактан, саясий жактан, экономикалык жактан чараларды уюштуруп коррупцияга каршы күрөшүш керек. Бирок мунун баары эгер прокуратура сот системасынын реформасы болуп, анын ичинде эң биринчи коррупцияга каршы багытталган нерсе бул ошол тергөө комитетинби, тергөө департаментин түзүү болгондо сунушталган. Тилекке каршы бул иш жүзүнө ашпай калды. Бирок ошол кезектеги ошол жумушчу топторго келип, мурдагы ветерандар, адистер жанагындай өзүнүн ой пикирин айтканда, эң биринчи бул коррупцияга каршы багытталган, коррупция токтолот, өзгөчө адам укугу бузулганда, тергөө мындай акыйкат өтпөгөн жагында ушул тоскоол болуп, жанагы укук коргоо органдардын ичиндеги коррупция, паракорчулукту жөөттөп туруп, ушул негиздеп туруп анан ушундай сунуш берген. Кийин бул басаңдап калып туруп, анан убактылуу өкмөттөн кийин жаңы 3-чү президент шайлангандан кийин бул маселе кайра өзүңөр билесиңер, ошол кезекте сот системасын, укук коргоо органын реформа кылалык деп, мурда ошондо дагы адистер мындай сунуш кылганда, эмне үчүн буга чейин биздин ошол сот система, укук коргоо органдарынын системасындагы реформа эле кыла бербедикпи? Бирок жыйынтык берген жок. Коррупция өнө өсүп келет, мыйзам бузуулар болуп атты, адам укугун сактай албай атты, тергөөлөр баягы кимин күчү күчтүүрөөк болсо эле ошол жака мыйзамды баягы төө жетелеген сүйлөө жака жетелеп кетип эле мыйзам бузуулар болуп атат деп турган, ошондо да жыйынтык чыгарган. Жана убактылуу өкмөттөн кийин жаңы шайланган президент
ошондо эксперттер да сунуштаган. Себеби биз сот системасын реформалап, укук коргоо органдары системасын реформасын артка таштап койдук. Же болбосо укук коргоо органдарын биринчи реформалап, сот системасын таштап коюп, а буларды бир алып барыш керек. Ошол бир алып барганда болот деп, анан ошонун ичинде дагы уже кийинки муун прокурор кызматкерлери, сот кызматкерлери, адвокаттар, укук коргоо органдардын өкүлдөрү, окумуштуулар биринчи иретте ошондо негиздеп берген ушул өзүнчө тергөө өзүнчө болмойсо болбойт депчи. Себеби өзүңөр байкасаңар, азыр мисалы күч структура өзү тергейт, өзү жанагы ыкчам кызматкерлер деп коет, оперативный кызматкерлер өзү маалымат жоготот, өзүнүн маалыматын өзү эле коңшу кабинетте отурган тергөөчүгө алып барып берет, тигил баягы кыя албайт да. Макул деп коет, жетекчилер, бөлүм башчылар сүйлөшүп эле макул деп эле кеттик деп эле баягы кармап эле, тинтип эле, камап эле ошондой болбосун деп туруп, мына ошондой сунуш кийилген. Бирок ал реформада баягы бир топ алдыга жылып келип эле, бир топ иштер аткарылып эле, баягы Следственный комитет, өзүнчө тергөө комитет болсун дегенге келгенде эле кайра эле унутулуп калды да, мына унутулуп калып, эми боореки жаңы конституция кабыл алганда мен да ошонун арасында иштеп калдым. Ушул маселе көтөрүлдү, прокурордук кызматкерлер менен да сүйлөштүк. Мен да ошондо айтып бердим аларга. Мен эмди өзүм тергөөчү болбосом да, прокурор кызматкери болбосом да, бирок момда ой пикирлер бар эле, мурда айтты эле. Баягы бизди окуткан агайлар, окумуштуулар, тажрыйбасы бар мурдагы жетекчилер, күч структура ушундай жакшы ойлор айтылып, ушул багытта иш алып баралык десек, генеральный прокурор, азыркы генеральный прокурор ошондо бул киши да айтты, туура ушундай багытта алып барыш керек, бирок азыр баягы өзүнчө бөлгөнгө кандайдыр бир мүмкүнчүлүк жок болуп атат депчи. Анан айттык, хорошо, биринчи этабы башталгыч этабында 1-2 жыл ген прокуратуранын алдында, бирок ген прокурордун өзүнө түздөн-түз баш ийген Следственный департамент комитет түзүп коелук. Анан 1-2 жылда баягы адистер менен кадрлар керек да барбыр. Кадрлар, мыкты адистер келип иштеп, тергөөчүлөр иштегенде, анан өзүнчө чыгып кетсин, фундамент түзгүлө деп, мына ушундай бир жакшы ой пикир болгон. Анан өзүңөр азыр билесиңер, парламентте бул маселе көтөрүлүп атыптыр. Мүмкүн ошол демилгечилердин арасында мен ойлойм, ошол прокуратуранын жетекчилиги турабы деп. Себеби ошондо алар деле ушул жакшы ой пикирге келген да. Жакшы агай, Талай агай, ушул башкы прокурор Курманкул Зулушев өткөндө Жогорку Кеңештин жыйынындагы комитетте айтып өттү да, ушу тергөө жүргүзүү боюнча өзүнчө комитет түзүлүшү мүмкүн депчи. Анан сиз социалдык тармактарыңыздагы баракчаңыздан ушул комитет түзүлсүн деп колдоп атасыз да. Эмне себеп болуп атат? Анан түзүлгөндөн кийин кандай өзгөчөлүктөр болот? Рахмат. Негизи бул өтө актуалдуу маселе азыркы замандын. Себеби деген элдин көпчүлүк ушул наразычылыгы, ошо тергөө системасы кызматы өтө начар деңгээлде, анан мындай коррупцияга малынып кеткен. Азыр эми мына баардык маалымат массалык каражаттарды көрүп атасыздар, канча тергөөчүлөр кармалып атат. Мына жакында эле Свердлов районунун тергөөчүсү кармалды. 100 000 пара талап кылып. Анан эми негизи мына Токон байкем мен толук кошулам. Себеби деген бул реформа, соттук реформа деп атабыз, укук коргоо органынын реформасы деп атабыз. Бул чогуу бир жүрүш керек. Системалык түрдө жүрүш керек. Антпесе сот системасын реформалап койсо тергөө калып калат. Ал эми эзелтеден бери эле бул тергөө кызматы, тергөөчүлөр бул өтө мындай өзгөчө статус алганда, бул анжанакы процессуалдык көз карандысыз статус болуш керек. Эч ким ал тергөөгө киришпеш керек, ал мыйзамда да жазылган. Бирок практика жүзүнө келгенде тергөөчүгө ким гана киришпейт. Мына тергөө азыр баягы Роудунун астында болуп аткандан кийин ал жака
ровдун начальниги келишет, УВДнын начальниги келишет, башка дагы чоңдор келишет, ар кайсы жактан келет. Анан ал осы тергөөчү процессуалдык көз карандыска ээ болбой калып атат. Ал зависимый болуп калып атат. Ошон үчүн бул талаптын учурдун талабы анткени тергөөчүнүн жанакындай көз карандысыз процесстик статустун алыш үчүн өзгөчө мындай баардык укук коргоо органдарын боюнча алганда ошолордун тергөө кызматтарын баардыгын алып туруп бир тергөө комитетин түзүш керек. Бул ойду илгертерден бери эле айтылып келип атат. Мен могу биринчи элдик курултайга дагы делегат болуп барганда ошол маселени да айтып чыгып анан айткам. Тергөө комитет түзүлсүн деп. Себеби деген бул жактан эң биринчи мына Токон байке туура айтып атат, бул кадр. Азыр кандай болуп атат тергөөдө, тергөө кызматында? Баякы эски, жакшы талыккан, мындай такшалган кадрлардын баары тең МВДда пенсионный реформа болуп атканда баары тең кетип калышты. Азыр тергөөгө киши таппай атат. Ошол кызмат тергөөчүлөрүнүн орду бош. Аларга деген эч ким келбей атат. Себеби деген азыр баардык мамлекеттин баардык системасы, жана укук коргоо системасынын баары тең ошо тергөөнү көзөмөлдөп калды. Анткени эң укук коргоо органдарынын эң мындай слабый звено деп коет го, ошол тергөө. Мына баарыбыздан айтып атабыз. Тергөөнү оңомойнча тергөө мындай адилеттүү, мыйзамдуу иш жүргүзбөйүнчө элдерден нааразычылык туула берет. Элдер нааразы болсо анда элдин ишеними дагы мамлекеттик бийликке дагы кетип калат. Ошон үчүн бул маселени өтө туура коюш керек. Мына жекеле бул менин оюм эмес, көпчүлүк ушул баягы ушул системада иштеп аткан адамдардын, адистердин ою. Бул жактан дагы мына жакында ошол коррупцияга каршы стратегия иштелип чыккан. Ошол президенттин алдындагы коррупцияга каршы ишкер уюмунан, тарабынан, АДС деп коебуз го. Ошол жактан баарына тең коомчулук менен баары тең талкуу жүрдү. Ошол жакта дагы стратегияда да камтылган. Өзгөчө мындай тергөө комитети түзүлүш керек деген нерсе бар да. Эми ошонун чети чыгып атпайбы? Анан эми бул жактан сөзсүз түрдө менче уштап мындай тергөө жакшы иштеш үчүн биринчиден өзүнчө аларды баардык укук коргоо органдарынын баарынан тең, ошол эле ички иштер министрлигинен, ошол эле коопсуздук кызматынан, ошол эле жанакы таможня системасынын баарынан тең өзүнчө алып тергөө кызматтарын алып туруп өзүнчө комитет түзүп, ошол жакка жакшы бир адистерди алып келип, аларды үйрөтүп, себеби деген мындай да бул кадр маселеси өтө чоң тергөөдө. Себеби деген бул маселеге алдыда кайрылабыз. Токон агай, негизи айтып кетпедиби Талай агай коррупцияга малынган депчи негизи. Анан биз ушул тергөө комитети түзүлсө эле коррупциядан арылабыз дегенге кепилдик барбы? Жок, ал тергөө комитети түзүп койгон учурда дагы сразу эле жыргап кетебиз дегенде мен алысмын. Аны баарыбыз деле туура түшүнүп атабыз. Себеби система деген бар. Сот бар, прокурор бар, тергөөчү бар, жана оперработник, участковый деп атпайбызбы? Ушул мындайча айтканда вертикаль да. Вертикаль дейбизби, горизонталь дейбиз, ушул аябай баягы сааттай иштеп туруш керек да. Сааттай механизм да бул. Анан эгер бул жерде дагы биз тергөөнү бекемдеп койсок, сот системасы, сотто коррупционерлер отурса, баары бир эле баягы жакшы тергөөчү, жакшы тергеп, мыйзам чегинде, баары бир эле баягы иштер бузулушу мүмкүн да. Ошон үчүн бул комплекс мындай мамиле кылыш керек да. Анан негизи эмне үчүн көпчүлүк баягы азыркы учурда өзгөчө убакыт деле мезгил келди ушугачы. Ушу дүйнөлүк практиканы дагы дүйнө жүзүн эми алсак бүт
Даже диктатура деген мамлекеттерде да ушулар айрым мамлекеттерде үзүлгү бул Азия мамлекеттеринде, Латин мамлекеттеринде тергөө комитеттери бар да. Бул азыр Кыргызстан үчүн деле көп каражат кылбайт. Баягы эле таможнянын, прокуратуранын, башка күч структуранын тергөөчүлөрү бар да, МВДнын. Ошолорду алып барып эле бириктириш керек. Мына сен баягы милиция полномочия функция боюнча тергөөлөр жүргүзөсүң, сен коопсуздук маселелери боюнча, сен жана контрабанда маселелери боюнча деп эле иштетсе болот. Бирок азыр биз бир нерсе бар да, кадр маселеси. Себеби бир топ жакшы тергөөчүлөр биз өзүбүз талкалап алдык жана реформалардын артынан. Бир тергөө аппараты азыркы заманга кичине жооп берген. Бул прокуратурада калганда тергөө аппараты. Ошолор кичине. Калгандарда кичине тергөө аппараттар баягы жакшы адамдар келгени менен, бирок адисчилик, профессионалдык деңгээли кичине төмөнүрөөк болуп, мына ушул болгондо азыр эгер биз созуп койсок, анда болгон азыр аякы бир калган бир 10 чакты жакшы тергөөчүлөрүбүздөн да ажырап калчу деп болуп турабыз да. Негизи бул тергөө жүргүзүү боюнча комитет түзүлүп кала турган болсо, ал кимге баш ийиши керек? Негизи бул дагы өтө мындай талкууга жаратыла турган маселе. Көпчүлүк айтат, бул тергөө мындай көз карандысыз болуш үчүн тергөө комитети. Мына Токомбаке айтат жогорку кеңеште деп айтышы мүмкүн. Кээ бирлер айтат, бул президент өзү караш керек дейт. Кээ бирлер айтат, бул прокуратуранын алдында болуш керек деген маселелер болуп атат да. Айтор азыркы мезгилде эми конечно, президент конституциянын гаранты. Эгер мисалы азыркы учурда бирок ал жакта дагы көз контроль жүргүзүш үчүн ал жакта дагы атайын бир тиги президентский администрациядагы бир бөлүм болуш керек да. Карай турган. Андай пока андай бизде президенттик администрация андай мүмкүнчүлүк жок. Бирок ошол тергөөнү прокуратурага пока берип турса болот. Генеральный прокуратура. Себеби деген конституциялык мыйзам боюнча, прокуратура боюнча ал жакта мурун деле бар болчу. Бул прокуратура бардык мыйзамдын тиги аткарылышын, анан көзөмөлдөшүн мындай бир органда, конституциялык органда. Убактылуу ошол бардык тергөө кызматтарын бардыгын ошол прокуратуранын астында кылып, бирок ошол прокуратура генеральный прокурор ошол жактын бардыгын карап, андай и так азыр прокуратурада бар да. Көзөмөл жагы бар да прокуратуранын. Ошо тергөөнү көзөмөл кыла турган жагы бар. Ошон үчүн пока жеңилирээк болот да. Ошол системанын баарын алып келип туруп, прокуратуранын алдында коюп туруп, анан текшергенде. Эми негизи туура болот эле да, азыр убактылуу. Эми башка мисалы Россия Федерациясын алсак да, ал жакта эле тергөө комитети бар да. Ал өзүнчө независимый комитет. Эми өзүңөр көрүп атасыңар кандай болуп атат. Негизи пока ошондо эми бул пробация жүрүп атат да. Эми бизде деген андай неме болгон эмес да, практика болгон эмес. Тергөөнү өзүнчө бөлүп койгон. Илгертеден бери тергөөнүн баардыгына укук органдын астында болот баягы. Өзүнчө бөлүп туруп, жанакы эч кандай каражаттын азырынча кереги жок. Мына помещение деле табылат. Ошол жактан бөлүп туруп анан иштеткенде иштердин баардыгына ар бир тергөөчү да азыр бар. Иштер ошол эле иштерди эле тергейт. Только единственный ошол жанакы оперативный кызматтар менен дагы башка мындай кызматтар менен кандай мамиледе болот. Бул бир жагы, экинчи жагынан сөзсүз түрдө мына бизде эле ошол азыр санариптик технология колдонуш керек деп атпайбызбы? Ошол коррупциянын бир жагын мындай жок кылат. Ошол санариптик технологияга ошол сөзсүз түрдө мына соцсистемага да келип атат, бирок жакшы пайдаланган жок. Вот именно тергөө дагы бул сөзсүз түрдө ошо санариптик технология алыныш керек. Андан сырткары бир өзгөчөлүгү башка укук органдардын кызматкерлерине караганда бул тергөөчүлөрдүн өздүк процессуалдык укуктары, жоопкерчиликтери бар. Ал бардык процесстик кодекстерде жазылган.
Ал ошонун эрежесинен чыкпаш керек. Сотто эле чыкпаш керек да. Жакшы агай. Токон агай, учурда бул теманын айланасында социалдык тармактарда талкуу болуп атат. Анан айрымдары ушул башкы прокуратуранын алдында комитет болуш керек десе, кээ бирлери президенттин алдында комитет болуш керек деген пикирлерди айтып атат да. Анан сиздин пикириңиз кандай? Негизи бул балким таптакыр көз карандысыз комитет болушу керек. Негизи классикалык түрдө жана башка батыш өлкөлөрдү алсак, өнүккөн Азия өлкөлөрдү алсак, аларда карасаңар, алар мында көз карандысыз да дана сот системасында эле, буларда тергөө системасы көз карандысыз. Ал жерге парламентте өкмөттөгү мындай таасир эте албайт да. Бирок биздин коом ага даярбы? Себеби парламентке берип койсок, негизи парламент тигилерди туурап, өнүккөн мамлекеттерди, мыйзам түп тамыры менен терең батып, иштеген мыйзам иштеген мамлекеттерди туурап парламентке берип койсок, парламенттин абалын өзүбүз билебиз деми, сапаты кандай экен. Ошон үчүн парламентти кимсе ошондой кылып шайлады, коомчулук да. Демек, коом да даяр эмес бүгүнкү күнү, парламент да даяр эмес. Коомдун продукциясы парламентте, ал шайлайт да. Ал да даяр эмес. Ошондуктан азыркы учурда мындай кыска жол менен барсак, бир 3-4 жылга, азыр Ген прокуратуранын астына эле коюп, Следственный комитетти башка органдардан тергөөнү алыш керек. Себеби биз жана цепочканы үзүшүбүз керек да, баягы участковойдон баштап, оперработниктен баштап, анан алар баягы маалымат алып эле, анан боол уур экен, өгүз уурдаптыр дейт, өгүз эмес, тоо уурдалган, ошондой болуп атат да, камалып кетип атат 10 жылга. Ошону прокурор контролдойт. Уже сотту да карап турат. Сот мыйзам чегинде чечимдерин кабыл алып атабы? Же баягы таяк эжендин сүйлөгөн чечимин кабыл алып атабы деп прокурор да көзөмөлдөйт. Уже оперработник келгенде баягы жөнөкөй тергөөчү аларды айтат, ай, мону толуктап кел, дагы алып кел, боол жок, тигини суракка ал, тиги менен сүйлөш, мону такта, анан мен кабыл алам деп, ушул керек болуп атат да, ушул механизм. Жөнүнө көтөрүп келгенди алып эле, анан сотко барып, сотту баягы кыйнап эле, баягы чыгарып бер, атууга жазасын бер, же 25 жылга камап бер деп сотту да кыйналып атабыз да. Азыркы иштеп аткан системабыз бул бузулган система. Бул уже баягы мындан дүйнө жүзү азыр карасаңар 40-50 жыл мурдан кеткен. Биз болсо азыр келип атабыз да ошого. Анан ошондуктан мен ойлойм, азыркы учурда албетте президент гарант болуп, анан өзү милдетин алган да. Мен милдетин алам, өлкө үчүн жооп берем, мына конституцияны кабыл алып бергиле деди, эл кабыл алып берди. Бул кишинин колуна тергөө системаны бир 3-4 жылга баягы калыптанганга чейин берип турса болот. Анан агай, негизи бизде ушул тергөө системасы негизи эле учурда кандай иштейт, абалы кандай, анан эмне үчүн ушундай зарылчылык түзүлүп атат? Эми бул биринчиден айтып атпайбызбы? Тергөөчү же тергөө кызматы бул укук коргоо органдарынын элитасы. Эң кыйын мыйзамды билген, практика жүзүндө баары такшалган бул тергөө системасы. Ошол эми тергөө системасы эмне болуп калды? Коррупцияга аралашып кеткен. Баягы ал тергөөчүнүн үстүнөн деген ар кандай ошол айтып атпайбызбы, роудун начальниги болобу, же башка начальниги болобу, же болсо башка адамдар болобу, телефонный право деген бар. Ушундай нерселер менен бул тергөөчүлөрдүн иштешине деген тоскоолдук болуп калып, буларды көз карандуу болуп калган. Мындай служебный зависимость деп коет. Ошондой болуп калган. Анан эми тергөөдө дагы акыркы айтып атпайм, жанакы ар кандай реформанын кесепетинен, ар кандай жанакы пенсионный реформа болуп, баягы тергөөчүлөр деген ошол өз учурунда деген пенсияга чыкпай калса, кармалып калса, анда алардын пенсиясы кыскартылып калмак. Ошон үчүн көпчүлүк тергөөчүлөр мартең пенсияга чыгып кетип калышкан. Такшалган тергөөчүлөр. Анын ордуна деген жаш балдарды алып келди. Мына тиги
немеден академия МВДдан. Алар эчтекени билбейт, жакшы билишпейт. Практика керек да тергөөчүгө. Мисалы сотто деле айтып атпайбыз. Сот болуш үчүн ал деген жок, ошол процесс нормаларын билиш керек, практикасы болуш керек. Ал бардык нерсени билиш керек. Ана мен сот болгондон кийин ана мен үйрөнүп алам деген болбойт. Тергөөчүнүкү деле ошондой талап. Тергөөчү болуш үчүн себебен адамдын тагдыры турат да. Кандай дейсиз? Адамдын тагдыры. Ошон үчүн тергөөчү деген уже такшалган дап-даяр кадр болуш керек. Керек болсо ошо тергөөчүлөргө адвокаттардан алыш керек ошол такшалган кадрлар да, баягы процесстик нормаларын баардыгын билет, эрежелерин баардыгын билет, практикасы бар. Вот ошондой кадрлардын баардыгын алып келип, ошол жака коюп, анан иштердин баардыгын ар кандай иштер бар тергөөдө, ар кандай. Анан көпчүлүк тергөөчүлөр керек болсо ошо жарандык мыйзамдарды жакшы билишпейт. Мындай кыска мындай өзүнчө бир багыт менен билет. Көпчүлүк мындай мисалы мошенничество деген. Бул ушунчалык ар түрлүү болгон тарап кеткен тармак, аны бардык эле тергөөчүлөр тергей албайт. Баары эле тергөөчү тергей албайт. Анын үчүн дасыккан ушундай мошенничествону иштеген. То есть в любом случае ошо тергөөчүлөрдө деле, как соттордо деле өзүнчө специализация болуш керек. Мындай берилгенде, мына сен кайсыны билесиң? Сен болсо мошенничествону билесиң. Анда сага ошону берили. Сен болсо убийство, сага деген башка да нерсе деген нерселердин баардыгы мындай бөлүштүрүлүп туруш керек да. Ошол именно ошол боюнча тергөөчү мындай эксперт катары, мындай дасыккан адис катары иштеш керек. Ошондон анан натыйжа болот. Анан кийин эгер ал практикасы жок тергөөчүгө деген башка бир ишти берип койсо, ал болсо деген тигинден сурайт, мындан сурайт, жакшы билишпейт. Практикасы жок. Анан кандай тергел? Чала була тергелип калып атпайбы? Чала тергелгендиктен, ар кимиси киришкендиктен, коррупцияга баргандыктан, анан ошондо менен тергөө системасынын баардыгын, тергөөдүн баардыгын туура эмес тергелип, адилетсиз болуп, анан ал болсо сотко барганда, соттагы андагы практикасы аз болгон соттор бар да. Ага келет, ал тергөөчү менен алып келсе, ошону бекитип берип коет. Орто жолдон анан кийин жарандын укуктарын баардыгы бузулат. Мына Токонбай укук коргоо органдарда канча жыл тиги жетекчи болуп жүрдү. Омбудсменге барганда билди да кандай экен. Кандай укук коргоо тиги бузулуп атканын жарандардын. Вот именно ошон укук коргоо укуктары бузулган үчүн жарандардын нааразычылык туудурулган үчүн анан ушундай нерсеге келип атат да, элдердин баардыгы тиги айтып атат да, могул тергөөнү оңдоп бербейсиңерби депчи. Тергөөнү оңдоп берили да, нормальный болсун. Мыладна сот эптеп, ротация тигинде мындай калды. Бирок тиги тергөө калып калды да. Тергөө самый слабый звено болуп калды. Ошон үчүн тергөөнү деген сөзсүз түрдө бардык күчтү карап туруп, эгер ошо реформа жүргүзөбүз десе, ошо тергөөдөн башташ керек. Тергөөдөн башташ керек. Жакшы. Токон агай, негизи ушул боюнча департамент же комитет түзүлүп кала турган болсо, анда кылмыш ишин козгоо тартиби, анан тергөө мөөнөтү дагы өзгөрүлүшү керекпи? Негизи эле жалпы эле кандай өзгөрүүлөр болушу керек? Бул процессуалдык нормалар мыйзамда бекитилип калган. Кодексте, процессуальный кодексте. Ал бузулбаш керек да. Анча-мынча баягы парламентке, ген прокуратура болобу, өкмөт болобу, парламентке айрым нормаларын кичине өзгөртсө болот. Мисалы, айрымдары азыркы учурда өзүбүз деле мына социалдык тармактардан көрүп атабыз да. Баягы 1 жылдан деле ашык түрмөдө отургандар болуп атпайбы? Норма чектелген да. Мүмкүн ошол 1 жыл дебей 1 жылдан азыраак кылыш керекпи? 6 ай отурду, 6 айдын ичинде сен тергөө беките албагандан бүттү. Ал кишинин күнөөсү жок. Демек, же сен начар тергөөчүсүң, же ал туура иштегенди билбейсиң. Анда адам үчүн сенин кесипкөй эмес болгондугуңдан адам баягы запкы жеш керек. Мына ошол нормаларды карайбы? Анча-мынча эле өзгөрүлүп атат. Чоң негизи бир топ биздин кодекстер жаман эмес. 3-4 сыйрадан баягы кайра кабыл алып 2 жылда кайра өзгөртпөдүкпү, кайра кабыл алып. Негизинен мындай бир топ жакшы нерселер бар, кемчиликтер бар. Албетте, бирок азыркы этапта алар иштегенге мүмкүнчүлүктүү шарт түзүп берет. Бул жерде негизи дайыр жолу кайталап кетең, бул кадр маселеси болот да. Кадр маселе ошо кадр тергөөчүлөр, азыр жана тергөөчүлөр жетишпей аткан эмне? Баягы биз
учет регистрациясын бөлөкчө кылып койдук. Азыр тергөөчүгө кирсеңер, мындан 1 жыл мурун, жарым жыл мурун кирсеңер, кабинеттин бурчунда делалар дөө болуп жатчы да. Анан адвокаттар кыйкырып өкүрүп баягы ходатайство жазып, анан ошонун арасынан баягы деланы алып кичине жылдырчы убакыт жетпей атат физическийчи. Ошол жагы бар. Бүгүнкү күнү баягы тергөөчүлөр өзү кызыктар. Сот прокурорлор өзү кызыктар. Бул ачык айкын болуп, следствие бир өзүнчө бир өзүнүн бир чапаны болсо дегендей да, тебетеи болсо дегендей. Өзү күч структуралар бүгүн баягы суу издегендей болуп турган кези да. Ошон үчүн азыр президент парламент кескин түрдө чечип эле бир топ жеңилдик болот. Сот системасына дагы, тергөөгө да, адвокаттарга дагы, айыпталып аткан адамдарга дагы, алардын укугу да корголот. Мындайча и прокурорго да жеңил. Ал уже бир жерден барып көзөмөлдөп турат. Эртең мыйзам бузулуулар болсо жеке тергөөчү эмес, сот өкөн эле баягы крайне кылып туруп ошолорду коомчулук тепкилеп калып атпайбы? Бүгүн ошол прокурорда да көзүн чукуп алат коомчулук. Айтат, сен карайт, сени шайлап атайын надзор, государево око деп Петр Первый айтчу эмес беле? Ошол государево око болуп, көзүңдү ачып кара деп койбодукпу? Эмне ошону караган жоксуң башталышта деп туруп, мындайча айтканда талапта болот, контролдо болот да. Мына так мыйзам тигини өзгөрүш керек, муну өзгөрсө көп деле эмес. Анча мынча жерлери бар, аны тергөөчүлөр билет. Мына бул тоскоол болот десе, ошол жагын берип койсо, анан буюрса, мен ойлойм жакшы эле норма болот. Жакшы, агай, сизге акыркы суроомду узатайын, ошондон кийин талкуубузду жыйынтыктайлы. Негизи Токон агай айтып өтпөдү, бир катар жыйынтыктар боюнчачы. Негизи сиз кандай ойлойсуз, ушу тергөөнүн жүрүшүн канткенде биз жакшырта алабыз? Негизи мына айтып атпайбыз. Биринчи чыныгы процесстик көз карандысты камсыз кылыш керек тергөөчү. Эч кимге независим болуш керек. Шарт түзүп бериш керек. Мына азыркы карасак, тергөөчүлөр кайсы кабинетте отурат? 2 тергөөчү бир кабинетте толтуруп оперлер кирет, тияка ар кандай адамдар кирет. То есть ага нормально иштегенге укчу. Тергөөчү деген ойлонуш керек да. Мыйзам менен иштеш керек. Ар бир нерсенин бартын ойлонуп, барын жазыш керек. Анан кийин ар кайсы жакка эле чакыра бербеш керек да. Мисалы деген тергөөчүнү тигил начальник чакырат, бул начальник чакырат, ошентип атып эле убакыттын бартын кетип калып атпайбы? Ал иш менен занимаш керек. Сотту деген эч ким чакырбайт да. Сот деген баардык соттун графиги бар, өзүнүн графиги. Ошо өзүнүн графигинин негизинде планы менен иштейт. Тергөөчүнүкү деген ар кандай болуп калат. Ошон үчүн ошондой шарт түзүлүш керек. Түздөн түз материалдык базаны чыңдаш керек, тергөөчүнүн жанакында санариптик технологиянын бартын камсыз кылыш керек. Ошолорду колдонбосо тергөөчүнүн жоопкерчилиги болуш керек. Сөзсүз түрдө ошондой санариптик технологиялар колдонулуш керек. Ошол жанакы тергөө немелер жүрүп атканда, процесстер жүрүп атканда. Андан кийин, андан сырткары ошол тергөөчүлөр мындай өзүнүн мындай укугун болуш керек. Мисалы деген ал тиги юстициянын деген наам бериш керек. Юстиция деген милициянын эмес, юстициянын лейтенант, капитаны дегенди бериш керек. Даже керек болсо, кээ бир мамлекеттерде юстициянын алдында да болуп калат. Бул эми ар кайсы дүйнөлүк практика ар кандай, бирок ошол эң негизгиси, эгер тергөөчүгө биз деген бардык шарттын бартын түзүп туруп, анан жана кадрларды тандап, кадр тандаганда да мына азыр коррупциялык каршы стратегияда ошол камтылган. Тергөөчүлөр жыл сайын жанакындай немеден детектор лжыдан өтүп туруш керек. Профайлинг болуп туруш керек. Анын иши деген каралыш керек. Эгер тергөө комитет түзүлсө, атайын ички иликтөө кызматы түзүлүш керек. Ошо тергөөчүлөрдүн үстүнөн караган. Анан жанакы тергөө ошол кабинетинде полностью бартын оборудованный, бартын видеонаблюдение дегендей мындайлардын бартын туруш керек. Кийин деген ошонун бартын туура жүргүзүп атат, туура эмес жүргүзүп атат, кандай болот деген нерселер. Анын баягы жана жүрүш турушунун бартын көзөмөлгө алыныш керек. Мына ошондо анан накта тергөө болот дагы, эч ким киргизе албайт.
баягы коррупциядан да алыс болот. Естественно, тергөөчүлөрдүн айлыктары азыркыдай эмес. Тергөөчүнүн айлыктары соттордун айлыктарындай болуш керек. Ошол жагын да караш керек. Тергөөчүлөргө баардык шарттар менен түзүлүп, квартира берилиш керек. Сотко кандай мындай болуп атса, мындай мамиле болуп атканда, тергөөчүгө да ошондой. Себеби деген сот менен тергөөчүнүн процесстик укугу ошондой болуп атпайбы? Көз карандысыз укук болуш керек да. Мына ошондой болгондо анан кийин биздики оңолот. Жакшы. Үчүнчү бир фигураны унутуп кетти коллегам. Адвокат. Ооба. Сот бар, тергөөчү бар, прокурор, адвокат. Ушул үчү сот менен тергөөчүнү, анан адвокаттын полномочиясын, статусун мыйзамда мындай кыйшагыңды мындай бирөө сындырап, бурап, кошуп ийип, алып ийгендей кылбагандай бекитип койсок, ошондо да ана коррупциянын бир топ жок дегенде 50%-ын белин сындырып коебуз да. Жакшы агайлар, убактыңыздарды бөлүп келип бергениңиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен биз талкуу берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Сиздер менен мен Кымбат Турдубекова болдум. Сак саламатта туруңуздар.